Кыргызстанды карызга батырып, өзү мультимиллионер болгон Аша. Учурда Кыргызстандын тышкы карызы 4,4 миллиард доллар деңгээлинде экени белгилүү. Бул сумма Россия жакында эле өзү берген карыздардын бир бөлүгүн кечкенден кийинки сумма. Болбосо өткөн жылдын акыркы айына карата карызыбыздын суммасы 4,6 миллиард доллардан ашкан. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин маалыматтарын анализдеп көрсөк, анда тышкы карызыбыздын айына бир нече миллионго өсүп атканын байкоого болот. Бул жаңы карыздарды алуунун эсебинен эмес, мурда алынган карыздардын үстөк пайызынын эсебинен болгонун өсүү экенин белгилеп коюу керек. Негизи эле Кыргызстанды мына ушундай карызга батырган экс-президент Алмазбек Атамбаев болду. Анын 6 жылдык доорунда тышкы карызыбыз дээрлик 2 эсеге көбөйдү. Ошого жараша эми биз ал карыздардын үстөк пайызында мурдага караганда 2 эсе көбүрөөк төлөп атабыз. Албетте карызы жок өлкө жок. Бирок башка өлкөлөр тыштан карыз алса, аны мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн максаттуу пайдаланышат. Ал эми Ашанын доорунда алынган кредиттердин тең жарымы алардын өздөрүнүн алкымдарына кирип кеткени белгилүү болбодубу? Ошондо эми өлкөбүздүн тышкы карызынан кутулуу үчүн Атамбаевдин өзүнүн жана анын жан жөөкөрлөрүнүн да байлыгынан пайдалануу керек. Булак чындык чекиткежи. Ички иштер министрлиги эскертет. Чагымчыл материалдарды жайылткан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. WhatsApp жана башка социалдык тармактарда жаш адамдардын мушташкан видеосу тарап, анда кээ бирөөлөр видеодогу окуяны Ош облусунун аймагында тартылгандыгын билдире башташкан. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги билдирет. Жогоруда аталган видео болжол менен бир жума мурда таратыла баштаган. Бирок жаш адамдардын ортосундагы мушташ Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунун аймагында болгон. Өзбекстандын башкы прокуратурасы аталган факты боюнча кылмыш иши козголгондугун расмий түрдө билдирген. WhatsApp аркылуу улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча материалды тараткан жарандын өздүгү такталып кармалды. Азыркы учурда түшүндүрүү жана алдын алуу иштери жүрүп жатат. Аймактар аралык, улуттар аралык кастыкты козутуу белгилерин камтыган материалдарды даярдоо жана жайылтуу менен жарандар Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 313-беренеси расалык, этникалык, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутууга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 кызматы аркылуу маалымдап коюңуздарды билдирет. Кыргыз Республикасынын мыйзамын билбегендик жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Булак чындык чекиткежи.